Арыбаңыздар туугандар, амансыздарбы? Сиздер Кыргызтайм YouTube каналын көрүп жатасыздар. Сиздерге дагы бир пайдалуу чыгарылыш жасоо үчүн биз Ордолу Ош шаарындагы Таатан соода борборуна келип калдык. Албетте бул чыгарылышыбызда люстра сатылуучу дүкөндү чагылдырып бермекчибиз. Буйруса арзан жана сапаттуу люстраларды Ош Таатан соода борборунун биринчи бөлүгүнө келсеңиздер таап аласыздар. Тетиги сиздер көрүп турган бул Ош Таатан соода борборунун негизги кеңсеси. Ага жетпей, караоке бардын капталында эле Кардио Азия медициналык борборунан өтсөңүздөр, Ош Таатан соода борборунун биринчи корпусуна келесиздер. Түз эле лестницадан кирип, экинчи кабатка көтөрүлсөңүздөр, сиздерге баса белгилеп айткан люстра дүкөнгө кирип барасыздар. Люстранын түрү ушул жерде. Жада калса арзанынан кымбатына чейин түрүнөн ушул жерден табасыздар. Жүрүңүздөрчү. Биз кирип жөнөлдүк туугандары. Тетиги сиздер көрүп турган Галлоп дүкөнү сиздерди мына ушул Таатан соода борборунун биринчи бөлүгүнүн экинчи кабатында күтүп алат. Түз эле киресиздер. Сол капталга тетиги сиздер көргөн лестницадан экинчи кабатка көтөрүлсөңүздөр, дароо көзүңүздөр түшөт. Галлоп аталышындагы люстра дүкөнүнө. Жүрүңүздөрчү. Туугандар, биз акырын көтөрүлүп, Галлоп аталышындагы Салмор агамдын люстра дүкөнүнө дагы келип калдык. Тетиги сиздер көрүп атасыздарбы? Түз эле чыксаңыздар адашпайсыздар. Салмор агам сиздерди дүкөнүндө өзү тейлеп, өзү күтүп алат. Кана жүрүңүздөрчү. Кандай болду бул Галлоп аталышындагы люстра дүкөнү? Түздөн түз Россия мамлекетинен, Турция мамлекетинен келген люстралар Таатан соода борборунун биринчи корпусунда, экинчи кабатында. Ассаламу алейкум. Саламу алейкум. Салмор ага, кандайсыз? Кел. Амансызбы? Рахмат. Иштериңиз? Өзүңөр. Кызматка чакырган экенсиз, келдик. Куш келипсиңер. Укмушко бул жагыңыз. Көргүлө. Ойбо, туугандар, караңыздарчы. Кыскасы, сиздердин үйүңүздөргө керектелүүчү люстранын түрүнү Таатан соода борборунун биринчи корпусуна, экинчи кабатка чыксаңыздар, Салмор агамдын дүкөнүнөн табасыздар. Ага, микрофонду сундум сизге. Эфир сизде. Галлоп аталышындагы дүкөндү Таатан соода борборунун экинчи кабатын ачыпсыздар. Негизи мен билишимче Галлоп аталышындагы бул фирма Россия жергесине карайт. Демек сиздин товарларыңыздын көпчүлүгү Россия жергесинен келет. Заводдун аталышы Галлоп, Новосибирский светотехнический завод. Россияда өндүрүлөт бул люстралар көбү. Эл заманга жараша, элдин талабына жараша кытайскийди, турецкийди, польский модельдерди кошуп эметебиз. Бир гана ал менен карап отурбайбыз. Демек сизде бир канча мамлекеттин люстралары, электро жабдыктары бар. Шаарга, региондорго оптон беребиз. Дүңбада алар алып. Демек Кыргызстандагы дилерлер менен дагы иштеше аласыз. Биз бул Галлоптун Кыргызстандагы эмесибиз, дилерибиз. Негизги дилер. Негизги дилер. Бизден алып, мына чоң-чоң магазиндер ачылып атат, ошолордо сатылып атат биздин товарлар. Сапаты дагы ошого жараша, российский сапаты да аябай жакшы. Сапаттуу люстралар, плафондору, эмелери баягы Союз малындагыдай. Жукаланып эле кетпеди эле, китайский болупчу. Туура айтасыз. Салмор ага, эми негизи бул Галлоп аталышындагы дүкөнүңүздө бир гана люстра, электр жабдыктары менен чектелбестен, тетиги мебелдер да сатат окшойт. Мебелдер, ташкентский фабричный мебелдер, ошо турган мебелдер жаңгактан, жаңгактан. Бул сырттагыларда сизге карайбы? Бул эме Ротанга мебель, дачная мебель деп коюшат. Үйдүн ичине деле, сыртына деле ысыкка, суукка, муздакка, эчтеке болбойт. Жүрүңүз ага, кана. Анда бир четинен биздин күйөрмандарга тааныштырып бериңизчи. Бул мебелдериңизчи кандай болуп калды? Бул мебелдерди орусчасын горка деп коет экен, эми мен кыргызча аталышын билбейм. Бул ушу комплект 80 миң турат. Үчөө комплект 80 миң. Ташкенттики бул дагы. Бунун да модельдери бар. Аябай сонун иштептир. Тетиги орнаменттери өзүнчө бир искусство болуп чыгыптыр. Ичинде 4-5 полка бар экен. Полкалар ошо немелер. Сырттары золотистый болуп аябай сонун чыгып турбу? Эми Салмор ага, бул Кыргызда жакшы бир кеп бар. 80 миң дедиңиз, кеми болсо керек андан? Жок, ошо мен эмеге адамдарга кичине түшүнүктүүрөөк болсун деп. Болушун эле айтып койдуңуз. Жакында эле айтып койдум, азыр дагы товар кымбаттап атпайбы? Негизи туура айтасыз. Акмай кымбаттады, эми товарды айтпаса да болот. 85 деп туруп анан неметип беребиз, түшүрүп кемитип беребиз. Ал мен сизге айтканым 80 миң деген сөзү ушундай.
Мен жана угушумча сизде акция дагы болуп атат экен. Аябагандай өзгөчө акция азыркы сезондо. Август ичи 10%тен сатып алынган товардын общий көлөмүнө карап 10%тен 15%ке чейин акция кылып берип атабыз ачылган күндөн баштап эле. Ойбо. И эме күнгө Кыргызстан эгемендүүлүгүнө карата 31 август күнү буйруса 25%ке чейин акция кылып бергенге аракет кылабыз. Туугандар уктуңуздарбы, кулагыңыздарга күмүш сырга 31 август күнү 25% дейт. Ага чейин 10%, 15%тен алган товарга карап акция скидка кылып беребиз дейт. Жунуш ага, канчадан болду эми люстраңыз? Мисалга мына чоң люстраңыз. Бул люстра 33 000 турат. 33 000. Ценаларын жазып койгонсузбу? Кээбиркилерине ценалар жазылган, кээбиркилерине. Көрүп атасыздарбы? Кайсыл жактын люстрасы эми ага бул? Бул Кытайдыкы. Буну биздикилер чешский, польский деп сатып адамдарды көндүрүп коюшуптур. Модель ошо чешский болуп калабы билбейм. Но биздин жана 2 кабат үй салган адамдарга эмес. Аябай төп келет. Аябай төп келет. Тетиги мейманканасына залына койсо деңиз. Бунуңуз деле ушул форматын башкачараак экен. Ушул форматтын кичине ташы көбүрөөк, лампочкасы көбүрөөк түшөт. Анан 2 этаж болуп эмет айырмаланат. Тетиги 2 кабат экен, ошол себептен бул баасы бир аз эмерээк, кымбатыраак болот. Бул 40 000дик люстра. Булсу 43 000 экен. 40 000ден кылып беребиз дейт. Билсеңиздер. Анын арары тетиги ушундай эле фасондо кичинекейлер экен. Ушун эле фасонунда кичинекейлер бар. Өдөдө илинип турган мына хрустальдар, мыналар российский галоптуку. Галоптуку тетиги четтеги. Российский люстралардын хрусталдын ташы бир аз сапаты жогорураак болот. Оорураак да болот. Ошол себептен дагы бир аз российский кымбатыраак болот. Канча эми ошоңуз? Мисалы мына люстра асылып турган 6 плафон менен 8,5 миң сом. Мына сиздер көрүп турган четтеги бул накта Галоп фирмасыныкы, российский оорураак болот дейт таштары. Баасы дагы 6,5 миң. 8,5. 8,5 миң то есть. Жакшы. Буларыңыз ага? Булар новинкалар, LED потолочный люстралар деп коет. Каяктыкы болуп калат ошондо? Булар российский брендовый люстралар, мыналар жаңылыктар ушулар. Дизайны аябай өзгөчө иштелип чыккан экен. Дизайнга аябай жакшы иштешкен люстралар булар. Накта үйгө койсо, тетиги полго карап жарыкты чача турган. Сону бунуңуз классический жана башка ар кандай болуп бөлүнөт экен да. Булар эми азыркы новинкалар, азыркы жаңылыктар. Брендовыйлар 2021-жылкылар. 2021дин люстралар, 2025ке чейин, по-моему, ушулар эле эми болсо керек. Канчадан башталып, канчадан аяктайт эми ушуларыңыздын ценасы? Булар эми эң простой 4,5 миңден башталып туруп, 15-16 миңге чейин среднийлер болот, анан еще дороже кете берет, 20 миң, 25 миңге чейин. Андай деле 50-60 миңдеги болбойт булардын. Көлөмүнө, качествосуна карап кете берет деңиз. Карап кете берет. Кана жүрүш жагы? Ары өтө белчи. Бул жагыңызда необычныйлар турат го ага? Мына люстралар, мына чекеден бузундан илингендер, булар новинка болуп эсептелет. Комбинированный жыгач менен темир. Азыркы замандын талабы ошондой болуп атат. Бирдекеге бир нерсени комбинация кылганда жакшы чыгат. Мына жыгачтары эч кандай наклейка эмес, натуральный жыгач. Натуральный жыгач. Үстүнөн улактап гана коюптур. Ооба. Сонун чыгыптыр. Баасы тетиги реальный баасы бага? 17 миң сом деп турабы, эми азыр ошо 10%, 15%ке чейин товардын алынган сооданын немесине карап, акция неме скидканы кылып бере беребиз. Бул жагыңыз кандай люстра болуп аталат? Булар ошо галоптуку, мына мисалы аралаш азыр. Мына тургандар галоптуку мыналар. Булар светодиодный LED люстра деп коет, потолочный. Булар пульту менен болот. Бул тетиги пульттары өзү. 2-3 тондо жанат, муздак, холодный, теплый, анан кийин нейтральный немеде. Түрүнөн пульт менен башкарса болот. Көбүнчө ошо спальныйга, эмеге, кухняга, каалаган тондо жандырып иштетсе болот. Сонун экен. Мына иштейт экен, көрөйүнчү пульту. Мына тон өзгөрүп кетти, мына холодный болуп. Байкап атасыздарбы? Аган пульт менен бул жакта регулировка кылып атат, ар кандай светти жанат экен. Темный болуп, жөн эле как подсветка болуп туруп берет. Анда ол өзгөрүп турат. Сон турбайбы? Пульттан эле өчүрүп койсо болот мындай. Негизи Галлоп фирмасы дагы аябай мыкты кылып чыгарып калыптыр люстраны. Сапаттуу кылып, аябай сонун кылыпчы. Бул жагыңызда тетиги кичи лампалар дагы бар экен да, үйгө керектелүүчү. Булар софиттер деп коет. Булар кухняга, ваннага коюлчу эмелер бар, жанагы суу неме влагостойкий деп коет. Бул жагы сааттарыңыз өзгөчө сааттар да бар. Булар модульный сааттар сүрөтү менен үйдүн особый эмелердин дизайнерский подход менен жашайм, дизайн жай аташасын ушул. Аябай сонун чыгып атат негизи ушул сааттар. Канчадан болот эми? Мына мисалга бир эле гүлүңүздү алалы. Бул эми где-то 1200
1500-ге чейин немесине карап, размерине карап кетет. 1,5 миң тегерегинде болот. Жакшы эле экен да, баасы. Ооба, баасы жакшы. Сонун турбайбы. Бул жакта софиттериңиз каяктыкы болуп калды ага? Софиттер турецкий менен китайский бар. Китайскийдин дагы текшерилген, постоянно күйө бере турган софит. Накта заводскойлору. Нак заводской неме софиттерди алып келебиз. И мына үстүдөгүлөр жаңылыктар, мыналар кухняга, жанагы койсо болот. Ушундай жаңылыктар булар. итальянский кухняларда аябай көп чыгып атат мына ушундайлар. Туугандар көрүп жатасыздарбы, сенасы менен турат. Мисалга сиздерге бир эле айтайын, мына бул сиздер көрүп турган жашыл түстөгү 2000 сом экен. Мына ушундай кылып эле окшош кылып алсаңыздар, аны деле түшүрүп берет. Акция болуп атат деп айтып атат сиздерге. Бул жагыңыз жана сиз айткан душка жана башка кеткендер. Булар эме мына бралар, булар фасадный эмелер, чырактар. Үйдүн сырткы тараптарына койгон ар түрдүү. Канча болуп атат мынаңыз? Булардын баалары 1800 тегереги болот. Бул чоңдору. Бул эки тарапка жанат, үстүгө анан ылдыйга жанат. Муну односторонний, бул только өдөгө гана жарыктык берет. Булар 1400 тегереги. И мыналар 1,5 миңден 1200дөн 1800ге чейин булар дагы. Сонун турбайбы. Бир үйгө канча кетет? Арганда эми 4 бурчка бирден койгондор бар, 2ден койгондор бар ар бир бурчка. 4 штук же 8 штук. Аны көп деле коюлбайт. Жакшы, сонун. Жүрүңүз жака, бул жакта люстраларыңыз жайнайт го. Каяктыкы болуп калды ага? Булар ошо мына простойраак люстралар, мына обычный бизге көзгө көнүктүү люстралар, мыналар бүт бардыгы российский люстралардан бардыгы. Өдө илинип тургандар. Арзаны бар, кымбаты бар булардын дагы. Андай деле кымбат люстра жок bizde. Элдердин чөнтөгүнө ылайык люстралар бар. Көрүп атасыздар туугандар. Тетиги сиздер көрүп турган люстранын баасы 3700 экен. Ал эми бул капталындагы 4000, 4500, 4900. Кыскасы сиздердин чөнтөгүңүздөргө чак эле келе турган люстралардын түрүнөн келсеңиздер, Салмор агам өзү сиздерге көрсөтүп, айтып нетип берет. Ага бунуңуз кандай болуп калды? Бул люстраны азыр чогултуп атышат бул. Жаңы эле чогултуп турам? Чогултуп атышат. Эми азыр ташын чогултушат. Бул чогулуп бүткөндөн кийин ушунун эле кичинеси мынабы. Жүрүңүзөрчү. Аябай необычный го, богатый, а? Канча болуп калды мунуңуз? Бул где-то бир 15 миң тегерек болуш керек. Тетиги лампалары дагы ар түрдүү экен, ар жака карап. Ошо, ар жака карап жанат. Ал таштары дагы өзүнчө бир жарык чачыратып берсе керек. Ооба. Ошондой кызмат аткарса керек. Жакшы, жүрүңүз жака. Тетиги мебель тарапка, андан ары люстра тарапка өтөлүчү. Мынаны караңыздар туугандар. Салмор ага, пулу канча бунун? Bunun pulu 25. 25 mi? Aksiyası mı kaç olur? 20'ga çeyin, 21'ge çeyin çürüp berse olur. Beresi. Klientin kardarga karap. Karap emetip. Туғандар, негізі Галлоп дүкөнүнө кирип, мен өзүм да люстра алгым келип кетти. Люстранын түрүнөн бар экен, ар кандай жанычынан бар экен, пульти менен 5 пульт. Сенасы деле жакшы эле, сиздин чөнтөгүңүзгө чак келе турган люстралар. Ага, мебелдерге келип калдык. Ташкентский мебелдерди айтыңыз эми, кандай болуп калды буларыңыз? Булар жаңгактан жасалган мебелдер. Мына Накта жаңгак. 12 персона бүт жаңгактан немет жасалган, сапаты жакшы ташкентский. Жумшак кылып мындай эмеректер менен жасаптыр, сонун кылып. Ташкенттен келет. Булар Ташкенттен келет. Канча мына ушул 12 башы менен? Булар мисалы мына столдор минимальный 85 миңден 110-120 миңге чейин моделине карап, формасына карап, сложностуна карап эметилет баасы. Эгер сизге келип үйүнүн размерин айтып, мына ушундай стол заказ берсе, алдырып бере бересизби? Ооба. Ташкенттен, прямой жаңгактан. Эми бизде в наличии кармаганга аракет кылабыз, ар бир столдон 5тен 6дан кармайбыз. Постоянно эле болот наличие. Каталогун карап келип өздөрү тандаса болот. Основной бизде ходовойлорун алып келип койгонго аракет кылабыз. Анан булардын сапаты дагы мыктыраак болот. Столдордун замоктору, анан жаңгактан жасалган булар. Негизгиси жаңгак. Негизгиси жаңгак. Жакшы. Бунусучу узун турасы канча столу бар? 12 отургучу менен болот. Бар да, комплект. 12 персона деп эметип коет го. Анан бунун эң негизгиси булардын замоктору баягы союз малындагыдай болуп, монтип ашталып, бири-бирине монтип кирип замоктору жасалганда, жана эптеп эле бир жыгачты коюп, саморез менен шуруп менен эле катырып коюп атышпайбы? Сапаттуу. Киргизип бири-бирине аябай. Жаңгак экен, көрүнүп турат. Албетте. Мунун акчасы канча болду ага? Бул 85 миң. 85 миң. Жанаша дагы бирөө турат бул жерде. Бул мында узорлору менен
Бул ошо узорлордун эмесинен эсебинен бир аз кымбатыраак болот. Тетиги орнаменттери дагы бар экен өзүнүн. Орнаменттери дагы бар. Бул канчага? Бунуку бир 95 миң тегереги. 95 миң. Жакшы эле экен. Кыскасы 100 миңге чейин сапаты мыкты столдарды алса болот экен сизден. Комплект. Эң негизги жаңактан. Мыналардан ошо Өзбекстандан келип алган? Булар да Өзбекстандан келет. Бул жанагы биз көргөндөгүнүн башкача свет экен, а? Ооба, 3 модели бар. 3 модели. Мисалы, мунун узорлору менен турабы, муна уже узорлору жок. Без узор. Кимдир бирөө узору менен жакшы көрөт экен, кимдир бирөө. Канча болду мына ушул без узоруңуз? Бунун бардыгы эле баасы 1,80 миңден. Самый окончательный баллары буларын айтып кое берейин. Үйүн алып барып установка кылып беришет балдар. Балдар. Кана жүрүңүз сага? Ассаламу алейкум. Ооба, кандайсыз? Амансызбы? Дүкөнгө келдиңиз. Кандай экен иш, айтыңызчы. Тандадыңызбы? Жаңы дүкөн экен. Кандай турганга көп нерселер бар экен. Түшүрүп беребиз дейт. Негизгиси акция болуп атат дейт. Жерде оптом баасы экен, арзан экен. Жакшы. Жакшыга. Содаңыз берсин. Жүрүңүз сага. Бул жакта сааттардын түрлөрү дагы бар экен сизде. Бул офисный, үйгө, жана башкага. Кухняга, уктоочу бөлмөлөргө, гостиныйга. Ал жаңыз детский. Алар ошо немелер, светильниктер. Сонун турбайбы? Батарейка менен иштей турганы бар, заряд менен иштей турганы бар, жана телефон зарядтагандай эле USB кабель менен эле зарядталып иштей тургандары бар. Батарейка чөө тургандары, ток менен иштей тургандары. Арзаны, кымбаты бар аралаш. Бааларын да жабыштырып коюп тургандар. Мен сиздерге ар бирине токтоп айтып бере албайм. Келсеңиздер өзүңүздөр дагы көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Клиенттер келип атат, баары жайында. Ага, буларыңыз эмне болду эми? Булар подвеска деп коет. Эми асма ашамды мындайча айтканда турабы. Булар ошо размерине карап, кухняга, кафе, ресторандарга. Азыркы учурда тетиги жаңы ачылган кафелерде барларда аябай көп көрүнүп атат. Кайсыл жактыкы эми буларыңыз? Кайсыл фирма? Булар Россияныкы. Россия. Брендовый люстралар булар, блендовый. Баалары кандай болуп калды эми? Bunun bağları ар кандай, размерine карап 2000'den 1,5 миңден башталат, 4000, 5000'ge чейин болот. Мисалы, мыналар мисалы 2,5 болсо, мына мисалы 3,5 чоңурагы. Бул чоңурактар 3,5 размери менен неметип кетет. Мыналар мисалы 1,5 миңден, мыналар цветине карабай. Тети кичинекейлери. Азыркы замандын талабына темир менен жыгачты аралаштырып, комбинированный кылып жасалып атпайбы көп буюмдар. Ошондой болуп, пластик эмес, бүт үстүндөгү эмелер эмес, основой кедровый жыгачтар. Көбүрөөк алам десе мындан деле түшүп бересиз. Конечно. Жүрүңүз сага. Сыртка чыгалычы. Сиздин сырттагы мебелдериңизде бир катар чагылдырып алсак болуп калды. Булар да сизденби? Булар ташкентский, ротанговый эмелер. Сиздики баягы өзгөчөсүнөн го, бул жагы мындай пружинасы менен. Ошо пружинасы бул баланстарма берет да. Неметпейт, чыйылдап, пыйылдап эметпейт. Шум бербейт. Бунуңуз бир адамдык экен. Бул бир адамдык. Бунуңуз 2 адамдык экен. 2 киши, 3 киши да батып кетсе болот, көтөрөт, потому что 2 неме стойкасы бар. Канчадан болуп калды эми бир адамдыгыңыз? Мына 18 миң болсо, бул 28, 29 миң болуш керек. Бул 28, 29 миң түшүп берет. Ал эми бул болсо 18 миң. 18 миң экен. Жүрүңүз сага. Жанагы сиз айткан жамгырга, сууга, карга, ташка иштеге болбой турган столдар бул тарапта турбайбы? Дачный мебель деп коет. Булар 25 миңден башталат. Мисалы, мына 4 адамдык, 4 кишилик простой креслосу менен 25 миң, 28 миң болот. Мына олар 90 миңдин тегереги. Булар 6 персона. Мондай жөлөнгүчтөрү менен, отургучунда жумшак эме подушкасы менен. Мынандайлар бар. Булар бир аз арзаныраак, 35 миңден 40 миңге чейин креслосунун моделине карап бөлүнөт. Простойрок креслолор арзаныраак болот. Эме мындай эмеси узорлору материал көп кеткендерге булар кымбатыраак болот, еще удобныйраак да болот булар. Сонун жасалып турду. Булар каяктан эми? Буларыңыз да Ташкенттен? Булар да Ташкент. Фирменный. Жазып дагы коюптур бул жерине. Көрүп атасыздарбы жазууну? 140га 85 дейт узун турасы. Креслосу 6 штук, ценасы 65 миң сом. Кеми бар андан деле. Акциясы менен түшүп берет. Жакшы эле. Ага, сонун иштеп чыгыптырсыз. Ишиңиз жүрүшө берсин. Тетиги да сизденби? Бунуңуз башкачараак экен, а? Бул бир аз бөлөк. Бул 90 миң тегерегинде туруш керек. Мен 6 стол менен, креслосу менен. Сонун чыгыптыр мынаңыз. Тетиги караганда башкачараак дизайнерде форматта чыгыптыр, а бунуңуз? Туугандар, Салмар агама келсеңиздер, кыскасы сиздерге керектүү нерсени табасыздар.
Басыны айтты, 90 000. Кеми бар мындан деле. Ар бир стулга жазып тагын коюптур. Накта фирменин экенин өзүңөр дагы байкайсыздар. Ага жүрүңүзчү, ичкери киреличи дүкөнгө. Ой, мен шынын айтайын, көрөрмандарга мактабайын дүкөнүңүздү. Ашыкча жактабайын. Рахмат. Элдер өзү, көрөрмандар өздөрү келсе деле байкайт, көрөт. Накта фирменин экендигини. Ишиңиз жүрүшө берсин ага. Рахмат. Биз кошушобуз анда силермен. Болду. Буйруса биздин берүүнү көргөндөн кийин клиенттериңиз дагы көбөйөт деген ойдобуз. Албетте кененирээк маалыматты Тез кабар каналынан көрүп алышат. Амандыкта жолугушканча. Болду. Биз кеттик. Жакшы баргыла. Ак жол.